Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2017-жылы чыккан Убакыттын капканы аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз өңкүргө киришип, ал жактан бир аз эле убакыт өткөрүшүп, кайрадан өңкүрдөн чыкса жер бетинде миңдеген жылдар өтүп кетиптир. Даяр болуп калсаңыздар, тасманын таржымалына өтөлү. Жараткандын буйругу менен акыркы күндөрү өлкөбүздө өзгөрүүлөр пайда болуп, экономикабыз өнүгүп, бюджетибиздин акчасы бир аз болсо да кулагыбызга угула баштады. Буйруса ушубуздан жазбасак өлкөбүздө көптөгөн ишканалар ачылып, жумуш орундар көбөйүп, айлыктар чет өлкөдөн дагы бийик болот деген үмүттөр чоң. Эми өзүбүз жакшы ниет кылбасак, башка бирөө келип кылып бербейт экен. Ошондуктан жакшы ниетте чет өлкөдө буйруса туулган жериме кайтам деп убактылуу эмгектенип бизди көрүп жаткан туугандарыбызга маалыматыбызды айталы. Эгер сиз Москва шаарында эмгектенип, жумушуңузга керектүү документтерди алыш керек болуп калса, байланыш сандарын жазып алыңыз. Тууганыбыз сизди көп эле убарачылыкка салбай, документтин кандай түрү болбосун жасап берүүгө даяр. Андыктан калем дептериңизди алып жазууга даяр болуп калсаңыздар, байланыш сандарды айталы. +7 977 540 1042. Тасманын башында Токойдо изилдөө иштери менен алек болуп жүргөн окумуштуу Хопперди көрөбүз. Ал итин алып Токойдун арасында калып кеткен унааны таап, аны тинте баштап, андан соң унаадан алыс эмес жерде өңкүргө кире турган тешикти табат. Бирок эмнегедир Хоппердин ити тешикке жакындагысы дагы келген жок. Бир кезде Хоппер өңкүргө кире турган башка тешикти көрүп, ал жака барып, өңкүрдүн оозунда чырак кармаган кишини көрөт. Кызыгы, ал киши тапанча тагынган, эскиче кийинген киши экен. Хоппер кыйкырса дагы ал киши ордунан кыймылдабай, каарманыбыз дароо эле үйүнө кайтып, биз бул убакта окумуштуунун окуучулары Тейлор менен Джекти көрөбүз. Көрсө, Хоппер 70-жылдары жоголуп кеткен ата-энесинин изине түшүп, аларды издеп жүрүптүр. Жанагы Токойдогу табылган унаа каарманыбыздын ата-энесинин унаасы экен. Ошондуктан Хоппер окуучуларына маалымат берип, мен унаанын жанынан өңкүр таптым. Эртең барып ал жакка түшүп, изилдеп чыгышым керек. Балким ата-энем тууралуу кандай болсо дагы маалымат таба алышым мүмкүн деп эртеси өзү жалгыз кетип, өңкүрдүн биринчи тешигине жипти таштайт дагы экинчи тешиги менен кирип жөнөйт. Хоппер эртеси күнү келсе деле тапанча тагынган адам дагы деле ордунда туруптур. Өңкүргө кирип бара жаткан каарманыбыз бир кезде ал жерден түшүнүксүз суюктукка окшогон дубалды көрүп, кадамын аттагандан кийин, бул окуядан кийин 2 күн өтүп, биз кайрадан эле Тейлор менен Джекти көрө баштайбыз. Көрсө, Хоппер өңкүргө кеткенден кийин ал тууралуу такыр эле маалымат чыкпай, окуучулары мугалиминен кабатыр алып, анын артынан издөөнү чечишет. Тейлор бир кезде тааныш кыздардын бири Карага коңгуроо кылып, анын атасынын унаасын сурашып, Кара өзү эле кошулбастан сиңдиси Вивсти дагы алып алат. Анан дагы каармандарыбыз Токойго эс алууга кетип бара жаткансып, кичинекей балдардын бири Фёрбини дагы өздөрү менен кошуп алышты. Я и так тебя люблю. Хорош, старик. Спасибо, пердежник. Ошентип алар Хоппер айткан дарекке жетип, ал жерден Хоппердин ата-энесинин калып кеткен унаасын көрүшүп, аны текшерип жатып, ичинен мугалиминин ата-энесинин сүрөтүн дагы көрүшөт. Мындан соң каармандарыбыз унаага байланган жипти көрүп, ал жиптин артынан барышып, жип өңкүргө кирип, анын чуңкуруна чейин түшүп, бирок бир жеринен үзүлгөндүгүн байкашат. Анан дагы жип аябай эле эскирип, көп жыл мурда байлангандыгын билишти. Бир кезде Джек менен Тейлор бир чечимге келишип, камералар менен кол чырактарын алып алышып, өңкүргө түшүп, жиптерин даярдап, Фёрбини сыртка калтырып коюшат. Тейлор менен Кара түшүп бара жатышып, алар дагы өңкүрдүн ичинен суюктукка окшогон дубалды байкашты. Биз ошол замат эле окуянын башына өтүп, Хоппердин кирип бара жаткандыгын көрөбүз. Ал жанагы көрүнбөгөн дубалдан өткөн сайын колчурак кармаган адам ордунан жылып алдыга басып, каарманыбыз дубалдан өткөндөн кийин сырт тарапта жарыктын өчүп жана баштагандыгын байкайт. Бир кезде алдындагы адам кирип кеткенден кийин кыйкырган үндөр чыгып, каарманыбыз өңкүрдөн качып жөнөп, сыртка чыкса айлана чөрөнү караңгы каптап, эшикте калган итин дагы таппай калат. Мындан соң ал унаасына барса, арадан аябай көп убакыт өткөнсүп, унаасына чөбөсүп, анысы жүрбөй дагы калыптыр. Бир кезде Хоппер өзүнүн унаасынын жанынан бейтааныш унааны көрүп, ага дагы чөптөр өсүп, көп убакыттан бери тургандыгы байкалат. Бир кезде анын ичинен окуучусу Джеккинин баштыгын таанып калып, окуучулары анын артынан издеп келгендигин түшүнүп, кайрадан эле өңкүргө кирип жөнөйт. Бул убакта каармандарыбыз дагы жип менен өңкүрдүн ичине түшүп калышкан эле. Алар экигиден бөлүнүп алып өңкүрдү изилдеп жөнөшүп, түшүнүксүз бирөөнүн сүйлөп кыздын кыйкырганын угуп эле качып жөнөшөт. Анда Джек мен биринчи чыгып силерди тартып алам деп эле жиби менен чыгып бара жатып эле арканы үзүлүп кетти. Эң кызыгы, бир кезде экинчи жиби дагы үзүлүп, каармандарыбыз эмне кылышын билбей, Тейлор колунан жаракат алып, бийиктиктен түшүп кеткен Джек бутунан жаракат алат. Анда Тейлордун жинигели Фёрби жиптерди кыркып бизге тийишип жатат окшойт деп ойлоп, рация менен Фёрбиге байланышка чыкканга аракет кыла баштайт. Бирок Фёрби такыр жооп бербей, бир аздан кийин гана түшүнүксүз үндөр чыгып, мен Фёрбимен, мага жардам бергилечи деп эле аябай бирок кыйналып сүйлөй баштайт. Анда Тейлор башка аргабыз жок, биз өңкүрдү изилдейли. Буту ооруп калган Джекти сен олтуруп тур деп эле үчөө ал жерден кетет. Каармандарыбыз бара жатышып өңкүрдөн сыртка чыккан тешикти көрүшүп, ал жерден түшүнүксүз абалда жарыктын аябай эле бат өчүп жана баштагандыгын көрүшөт. Подсади меня.
Кара бир кезде ал жерден үзүлгөн жипти көрүп анан дагы өлүп жаткан Фербени көрөт. Каармандарыбыз көргөн көзүнө ишенбей дүрбөлөңгө түшүшүп бул жерде эмне болуп жатат деп бири-бирине суроо салып, Фербинин далында илинип турган видео камерасы дагы деле иштеп жаткандыгын байкашты. Алар камераны алып өздөрү үңкүргө кире баштагандан баштап видео тасманы көрө башташат. Көрсө каармандарыбыз үңкүргө түшүп кеткенден кийин жарым саат өтүп Ферби аябай эле зериге баштап, эмне кылышын билбей эки жакты изилдеп жатып Хоппердин унаасын таап алган болот. Анан дагы Хоппер жипти байлап койгон үңкүрдүн тешигин көрүп, демек менин досторум адашып кетишиптир. Хоппер көрсө үңкүргө башка тешиктен кирген турбайбы деп ал жерден Хоппердин ата-энесинин китепчесин таап алып, аны окуп жатып Хоппердин ата-энеси эмне үчүн бул жакка келгендигин түшүнөт. Уламыштар боюнча бул үңкүрдө Жаштык булагы деген суу бар экен. Ал сууга түшкөн адам каарыбай оорусу болсо оорусу толугу менен айыгып калат экен. Хоппердин бир тууган карындашы катуу ооруга чалдыгып, ата-энеси ошол булакты издеп жөнөшүп, булакты издеп үңкүргө кирген бойдон чыкпай калган болот. Эң кызыгы видео тасмада Ферби арадан бир күн өткөндүгүн айтып, буну көргөн каармандарыбыз эч нерсени түшүнбөй, жалгыз калган Ферби алып келген тамак аштарынын бардыгын жеп эчтекеси калбай, унааны айдап үйүнө кете албастыгын түшүнүп, каармандарыбыздын артынан үңкүргө түшмөкчү болот. Ал жанагы Хоппер байлап койгон жип менен түшө баштап, бир маал эле күн менен түндүн аябай тез алмашып жаткандыгын байкап, жиби үзүлүп кетип эле кулап түшүп калат. Анда каармандарыбыз тасманы өчүрүшөт дагы биздин бул жакка түшкөнүбүзгө бир сааттай эле болду. Бирок Фербинин тасмасында 1-2 күн өтүп кеткендиги ачык эле көрүнүп турат. Бул кандайча болушу мүмкүн деп эч нерсени түшүнө алышпай, жалгыз эле эч кандай жаракаты жок алды сан аман Караны үгүттөшүп, бул үңкүрдөн сыртка сен гана чыга аласың. Тешиктен чыгып бизге куткаруучуларды алып келишиң керек деп эле аны жөнөтө башташат. Прошу, не упади. Бир кезде Кара өзүн Человек-паук сезип алды байтур, жанагы дубалдан арканы жок эле чыгып жөнөп, анын аракети оңунан чыгып өңкүрдөн сыртка чыгат. Бирок Кара кайда чыккандыгын өзү деле түшүнбөй калды. Анткени айлана чөрүдө эч кандай дарак жок, чөл сыяктуу болуп, анан дагы алыстан чаң көтөрүлүп бороон келе жаткандыгын көрөт. Абанын дагы бузулгандыгын байкап, жакшы дем ала албай жөтөлө баштап, уюлдук аппаратын бийиктикке чыгарып такыр эле байланышка жетпей койду. Анан дагы каарманыбыз асманда учуп жүргөн түшүнүксүз сүрөттөгү кемени көрөт. Кара дароо эле өңкүргө түшүп көргөн нерсесин айтып берсе, эч кимиси ишенбей, сенин чыгып түшкөнүңө 2 секундтай эле болду. Сен болсо каяктагы нерсени айтып жатасың? Калп эле кулакка лапша иле бербечи десе, Кара мен сыртта жарым сааттай болдум деп айтып, ишенбесеңер көргүлө деп көргөн нерсесин видеого тартып алгандыгын көрсөтөт. Ошондо гана каармандарыбыз жиптин эмне үчүн үзүлүп жаткандыгын түшүнүштү окшойт. Көрсө бул жарыктын алмашып жаткандыгынын себеби караңгы менен жарык тез-тез кирип жатыптыр. Үңкүрдөгү бир аз эле убакыт сырттагы бир нече күндөргө же болбосо жумаларга тете болуп, алар түшүп келе жаткан жиптер үңкүрдүн сыртында көп убакыт болгондуктан үзүлүп кетип жатыптыр. Бир кезде Тейлор Фербинин рациясынын сынгандыгын көрүп, ал бизге жооп берип жатты эле го. Бунун рациясы эмнеге сынып калды? Ал өзү сындырбаса керек деп анын кайрадан видео тасмасын улантып көрө башташып, Ферби бийиктиктен түшүп кеткенден кийин өлбөй эле аман калгандыгын байкашат. Көрсө Ферби жарадар болуп жаткан кезде ал жерге түшүнүксүз бирөө келип аны өлтүрүп салыптыр. Эми сыртка чыкса деле куткарыла албаган каармандарыбыз чындап эле капканда калды окшойт. Анда Кара кантсе да сыртка чыгышыбыз керек деп кайрадан өңкүрдөн сыртка тырмышып жөнөп, бир кезде эле өңкүрдүн тешигине түшүнүксүз бир темирдин түшкөндүгүн көрүшөт. Ал темир бир заматта эле тепкичке айланып, түшүнүксүз бирөө ал жакка түшө баштап, каармандарыбыз чогулуп алып жүрөктөрү түшүп, бою узун бет каптаган адамды көрүшөт. Ошол замат эле өңкүрдүн ичинен жапай адам чыгып, жанагы бет капчанга асыла баштап, кара кийимчен аны оңойлуу жерге жаткыза чаап, мойнуна темир менен жерге таңып салат. Анда каармандарыбыз бул бизге дагы кол салат окшойт деп андан ары качып жөнөшүп, өңкүрдүн бир жеринен күйүп турган отторду көрүшүп, ал жерден Хоппердин ата-энесинин жансыз денесин табышат. Тейлор менен Джек аларды буга чейин сүрөттөн көрүшүп, дароо эле таанып калышып, биз тасманын башында көргөн тапанчажан адамды өлтүрүп койгон жапай адамдарды көрүшөт. Сыягы бул жерде жапай адамдар жашап жүргөн кезде алар дагы өңкүргө кирип алышкан окшойт. Анда Тейлор кыздарды качкыла деп өзү жапай адамдар менен мушташа баштап, жапай адамдар көптөп күмөлөп эле Тейлорду өлтүрүп чабышат. Анда Кара Тейлорду таштай албай анын жанына келип эмне кылышын билбей калган кезде, жанагы бет капчан адам келип ал жердеги агып жаткан судан өзүнө бир чөйчөк алып, кетип бара жатып оюна бир нерсе келди байтур. Каранын жок дегенине карабай эле Тейлорду сүйрөп барып сууга салып жиберди. Ошол замат башы канжалап жаткан Тейлордун тирилип кеткендигин көрөбүз. Бир маалда эле жапай адамдар жетип келип бет капчан адам менен мушташа башташып, анын бет кабын чечип салса дем алышы оорлошо баштайт. Кантсе да ал адам жапайларды жерге жаткызып, мойнуна кыймылдатпай турган темирин тагып, бирок өзү бет кабы чечилип кеткендиктен думчугуп эле өлүп калды. Бирок ал өлөр алдында каармандарыбызга тасма коюп берип, тасмадан каармандарыбыз жер бетинде миң жылдар өтүп, жерде жашаганга такыр эле мүмкүнчүлүк болбой, окмуштуулар космосту кеме жасашып, тирүү калгандар ошол жака учуп кеткендиги белгилүү болот. Көрсө жарык караңгы болуп жаткан учур бир күн эмес, бир жылдын өтүп жаткандыгын билдирет экен. Бир кезде Тейлор ал жерден Хоппердин баштыгын көрүп калып, демек Хоппер бизден алыс эмес жерде окшойт. Мен аны таап келейин деп ал жердеги тапанча
акчаны алып алып эле жөнөп кетет. Каарманыбыз издеп бара жатып жарадар болуп жаткан Хопперди таап алат. Анда каарманыбыз Хопперди жүрүдө эле өзү менен алып кетейин деп жатса, бир маалда кыздар кыйкырып, Тейлорго кыйкырып, бизге Фёрбинин денесин көтөрүшүп кой деп эле өздөрү жака чакыра беришет. Анда Хоппер сен бара бергин деп айтып, Тейлор кайрадан кайтканга туура келип, көрсө кыздар ал жердеги агып жаткан суу жаракаттарды оңдоп өлүктөрдү тирилте турган суу экендигин билип калышыптыр. Ошондуктан Джек жаракат алган бутун сууга салып, дароо эле айыктырып алып, Фёрбини дагы алып келип сууга салып тирилтүүгө аракет кыла башташат. Бир мезгилде жапай адамдар топтоло башташып, каармандарыбыз качып жөнөшүп, буга чейинки бет капчан адамдын шатысын алып жанагы жерден качууну көздөп калышты. Эң кызыгы бул жолу өңкүрдүн сыртында күн тегеренбей эле Кара өңкүрдөн чыга турган тешиктен сууну көрөт. Суунун ичинен түшүнүксүз колдор пайда болуп, Караны сүйрөп кирип, ага суунун ичинде дем ала турган аппарат берип коюшат. Бул убакта калганы кайрадан өңкүргө кулап бара жатышкан эле. Анда Кара өңкүрдүн сыртында канча убакыт болду айтор белгисиз. Бир кезде ал жака зымдар түшүп 3 каарманыбызды тең байлап калат. Бир маалда эле сууда сүзүүчү кийимин кийип Кара ал жерде пайда болуп, мен силерди куткарам, даярдангыла деп биринин артынан бирин сууга алып кирип кете берди. Андан соң зымдардын дагы бир жолу суудан чыгып өңкүргө кирип бара жаткандыгын байкайбыз. Ошентип бир канча убакыт өтүп, бир кезде суунун ичинде Фёрби ойгонуп, андан соң Хоппер дагы ошол суунун ичинде ойгонот. Бир кезде эле алардын жанына каармандарыбыз келип, биз силерге айтып бере турган сөздөрүбүз көп деп жатса эле, ал жерден дагы башка адамдар ойгонуп, Хоппер аларды көрүп атасы, апасы жана карындашы экендигин тааныйт. Көрсө бул убакта каармандарыбыз буга чейин Кара асмандан көргөн учуучу кемеде жүрүшүптүр. Сыягы аларды тирүү калгандар куткарып калышкан окшойт. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздар менен бөлүшүп, анан дагы каналыбыз тууралуу дос жарларыңыздарга кабар айтып, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, мыкты маанайда көрүшкөнчө аман эсен бололу.